Загранпаспорт алмаштырыш үчүн загранпаспорттун өзү керек. Аты жөнүн өзгөрткөн болсо, анда аты жөнүн өзгөртүү тууралуу күбөлүгү болуш керек. Загранпаспортту жоготуп алган учурда туулгандыгы тууралуу күбөлүгү сөзсүз болуш керек. 18 жашка чыга элек балага загранпаспорт алуу же болбосо мөөнөтү бүтүп алмаштырыш үчүн баланын туулган тууралуу күбөлүгү загранпаспорту мурдалган болсо жана ата-энесинин паспорттору керектелет. Эгерде баланын ата-энесинин бирөөсү чет өлкөлүк жаран болсо, анда анын паспортунун орус тилинде котормосу жана нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн макулдугу керектелет. Эгерде ата-энесинин бирөөсү оригинал паспортун бере албаса, нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн макулдугу жана паспортунун нотариалдык көчүрмөсү керектелет. Эскертүү: ID паспортка тапшырыш үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында жарандын катталгандыгы тууралуу маалымат болуш керек жана бардык документтердин оригиналдары керек. Көчүрмө жарабайт. Толук маалыматты элчиликтин расмий сайтынан алсаңыздар болот.